Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Ош облусунун Алай районуна караштуу номер 15 токтом Мамат Жумабаев атындагы орто мектебинин география мугалими Кадырбаева Жаңылай Акимовна. Мен бүгүн сиздер менен география сабагын биргеликте баштаймын. Балдар, окуу куралдарын даярдап, контркартага керектүү маалыматтарды жазуу менен сабакка көңүл бөлүп олтурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы Кыргызстандын администрациялык аймактык бөлүнүшү. Сабактын максаты окуучулар Кыргызстандын администрациялык аймактык бөлүнүшү боюнча терең түшүнүк алышат. Кыргызстандын райондорун, шаарларын картадан аныктап, контркартага жазганды үйрөнүшөт. Мекенди коргоого, сактоого тарбияланышат. Анда балдар, Кыргызстандын администрациялык картасын контркартага жазып олтурабыз. Кыргызстандын аянты 198,5 миң километр квадрат. Калкы 6 миллиондон ашык. Өлкөдө 40 район, 24 шаар, 29 шаарча, 429 айыл өкмөт, 1801 айыл кыштак бар. Жалпы Кыргызстанда 7 облус бар. Талас, Чүй, Ысык көл, Нарын, Жалал-Абад, Ош, Баткен облустары орун алган. Анда балдар, Кыргызстандын облустары жана райондору, шаарлары, шаарчаларын контркартага жазып олтурабыз. Жалал-Абад облусу. Жалал-Абад облусу Кыргызстандын батыш тарабында орун алган. Түндүгүнөн Талас облусу менен, батышынан Өзбекстан мамлекети менен, түштүгүнөн Ош облусу, түндүк чыгышынан Чүй, чыгышынан Нарын облусу менен чектешет. Жалал-Абад облусунун борбору Жалал-Абад шаары. Жалал-Абад облусу 1990 өз алдынча облус болгон. Аянты 33,7 миң километр квадрат. Калкы 869,3 миң калк жашайт. Облуста жалпы 8 район, 6 шаар, 7 шаарча, 68 айыл өкмөт, 415 айыл кыштак жана Фергана, Чаткал тоолору, Сары Челек көлү, Токтогул суу сактагычтары орун алган. Жалал-Абад облусунун райондорун контркартага жазып алабыз балдар. Аксы району, Алабука району, Нокен району, Сузак району, Токтогул району, Тогузторо району, жалпы Чаткал райондору жана Базаркоргон району орун алган. Шаарчаларын жазып алабыз контркартага. Жалал-Абад шаары, Ташкөмүр шаары, Көкжаңгак шаары, Кочкор Ата шаары, Майлуу суу шаары, Кара көл шаарлары бар. Анда Баткен облусу боюнча да түшүнүк алабыз. Баткен облусу Кыргызстандын түштүк аймагында, түштүк батыш аймагында орун алган. Түндүгүнөн Өзбекстан мамлекети менен, чыгышынан Ош, түштүгүнөн жана түштүк батышынан Тажикстан мамлекети менен чектешет. Баткен облусунун борбору Баткен шаары болуп эсептелет. Анда балдар, Баткен облусу боюнча дептериңерге маалыматты жазып алгыла. Баткен облусу аянты 17 миң километр квадрат, калкы 401,3 миң, райондору 3, Баткен, Кадамжай, Лейлек, шаарлары 4, Баткен, Сүлүктү, Кызыл Кыя, Исфана, шаарчалары 5, Восточный Совет, Кадамжай, Айдаркен, Чабыбай, айыл кыштагы 183, айыл өкмөтү 29. Баткен облусунун райондорун жазып алабыз контркартага алган ордун аныктап.
Баткен облусунда 3 район бар. Баткен району аянты 6,2 миң километр квадрат. Кадамжай району аянты 6,1 миң километр квадрат. Лейлек району аянты 4,1 миң километр квадратты түзөт. Баткен облусунун шаарларын жазып алабыз контур картага балдар. Баткен шаары, Сүлүктүү шаары, Исфана жана Кызылкыя шаарлары бар. Шаарчаларын жазып алабыз. Чаубай, Кадамжай, Совет, Айдаркен жана Восточный шаарчалары бар. Анда балдар кийинки обласыбыз Нарын облусу боюнча маалымат алабыз. Нарын облусу Кыргызстандагы аянты боюнча эң чоң облус болуп эсептелет. Кыргызстандын түштүк чыгыш тарабында орун алган. Борбору Нарын шаары. Нарын облусунун түндүгүнөн Чүй облусу, батышынан Жалал-Абад, Ош облустары, чыгышынан Ысык көл облусу, түштүгүнөн Кытай мамлекети менен чектешет. Нарын облусу 1990-жылы өз алдынча облус болгон. Аянты 45,2 миң километр квадрат, калкы 257,9 миң калк жашайт. Облуста жалпы 5 район, 1 шаар, 2 шаарча, 56 айыл өкмөт, 132 айыл кыштак бар. Анда балдар райондорун контур картага жазып алабыз. Актала району, түштүк аймагында орун алган бул Атбашы району, Нарын району, Кочкор району жана Жумгал району бар. Шаарлары жана шаарчаларын контур картага жазып алабыз. Нарын шаары, Миң Куш шаарчасы жана Достук шаарчасы орун алган. Андан кийин Ош облусу. Ош облусу Кыргызстандын түштүк тарабында орун алган. Борбору Ош шаары. Ош облусунун түндүгүнөн Жалал-Абад облусу, батышынан Өзбекстан мамлекети, батышынан Баткен, түндүк чыгыш жана чыгыш тарабынан Нарын облусу, чыгышынан Кытай мамлекети, түштүгүнөн Тажикстан мамлекети менен чектешет. Ош облусу аянты 29,2 миң километр квадрат, калкы 1,247,3 миң калк жашайт. Облус 1990-жылы өз алдынча облус болгон. Жалпы 7 району, 4 шаар, 2 шаарча, 82 айыл өкмөт, 429 айыл кыштак бар. Ош облусунун райондорун контур картага жазып алабыз балдар. Арабан району, Өзгөн району, Ноокат району, Кара Суу району, Каракулжа, Чоң Алай райондору жана Алай райондору орун алган. Шаарлары жана шаарчаларын жазып алабыз контур картага. Ош шаары, Кара Суу шаары, Өзгөн шаары. Ал эми шаарчалары Найман жана Сарыташ шаарчалары бар. Андан кийинки облус бул Талас облусу, Кыргызстандын түндүк тарабында орун алган. Талас облусунун борбору Талас шаары. Түндүгүнөн жана батышынан Казакстан мамлекети менен, түштүк батышынан Өзбекстан мамлекети менен, чыгышынан Чүй облусу, түштүгүнөн Жалал-Абад облусу менен чектешет. Талас облусу жалпы эле аянты 11,4 миң километр квадрат түзөт. Калкы 209,9 миң калк жашайт. Облуста жалпы 4 район, 2 шаарча, 1 шаар, 36 айыл өкмөт, 90 айыл бар. Талас облусунун райондорун контур картага жазып алабыз балдар. Бакай Ата району,
Кара Бура району, Манас району жана Талас райондору орун алган. Талас облусунун шаары жана шаарчасын жазып алабыз. Манас шаары, Маймак шаарчасы, Чүй облусу боюнча да маалымат алабыз балдар. Кыргызстандын түндүк аймагында орун алган бул Чүй облусу. Түндүгүнөн Казакстан, батышынан Казакстан мамлекети менен жектешет. Түштүк батышынан Талас облусу менен, түштүгүнөн Жалал-Абад облусу, түштүгүнөн Нарын, чыгышынан Ысык көл облусу менен чектешет. Чүй облусунун аянты 20,2 миң километр квадрат, калкы 758,1 миң калк жашайт. Облуста жалпы 8 район, 4 шаар, 5 шаарча, 105 айыл өкмөт, 327 айыл кыштак бар. Чүй облусунун райондорун контур картага жазып алабыз балдар. Ала Мүдүн району, Жайыл, Кемин, Москва, Панфилов, Сокулук, Чүй, Ысык Ата райондору бар. Шаарларын жазып алабыз контур картага балдар жайгашкан ордун. Токмок шаары, Кант шаары жана Кара Балта шаары бар. Шопоков шаарларын да айтып кетебиз. Ал эми шаарчаларын жазып алабыз. Кайыңды, Араловка, Актүз, Кемин, жалпы эле Борду шаарчалары жайгашкан. Ысык көл облусу боюнча да маалымат алабыз балдар. Ысык көл облусу Кыргызстанда аянты боюнча 2-нчи орунда турат. Кыргызстандын чыгыш аймагында орун алган. Борбору Каракол шаары. Ысык көл облусу түндүгүнөн жана түндүк чыгышынан Казакстан мамлекети менен, түндүк батышынан Чүй облусу, түштүк чыгышынан Кытай мамлекети, түштүк батышынан Нарын облусу менен чектешет. Чүй облусунун аянты 43,1 миң километр квадрат, калкы 419,7 миң калк жашайт. Облуста жалпы 5 район, 3 шаар, 5 шаарча, 181 айыл, 58 айыл өкмөт бар. Балдар, Ысык көл облусунун райондорунун жайгашкан ордун контур картага жазып алабыз. Ысык көл, Тоң, Жетөгүз, Ак суу, Түп райондору бар. Ал эми Ысык көл облусунун шаарларын жазып алабыз. Каракол, Чолпон Ата жана Балыкчы шаарлары. Шаарчаларын жазып алабыз. Ысык көл облусунун Ак Булак, Жыргалаң, Прижавалский, Кажы Сай, Орто Токой шаарчалары бар. Анда балдар, бүгүнкү сабак боюнча бышыктайбыз. Төмөнкү таблицадагы облустардын аянттарын белгилеп чыгабыз. Администрациялык аймактык бөлүнүшү боюнча Кыргызстандын жалпы аянты канча? 198,5 миң километр квадрат. Баткен облусунун аянты канча? Ойлонобуз. 17 миң километр квадрат азаматсыңар. Жалал-Абад облусунун аянты 33,7 миң. Нарын облусунун аянты 45,2 миң. Ош облусунун аянты 29,2 миң азаматтар. Талас облусунун аянты 11,4. Ысык көл облусунун аянты, Чүй облусунун аянты 20,2. Ысык көл облусунун аянты 43,1 миң километр квадрат. Азаматсыңар балдар. Силер бүгүнкү сабакта көптөгөн маалыматтарды үйрөнүп билдиңер деп ойлойм жана
Дагы кошумча маалыматтарды билесиңер деп айтып кетем. Үй тапшырмага көңүл бөлөбүз анда. Биринчи тапшырма. Кыргызстандын администрациялык аймактык бөлүнүшү боюнча китептен окуу жана төмөнкү таблицаны толтуруу. Экинчи. Контур картага Кыргызстандын райондорун жана шаарчаларды ордун аныктап жазуу. Үчүнчү тапшырма. Мультрок сайтынан WhatsApp'ка жөнөтүлгөн төмөнкү ссылка боюнча тесттик суроолорго жооп берүү. Анда балдар, көңүл бурганыңарга рахмат. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады.